Мамлекеттик кадр кызматы ЖДС долбоорунун алкагында мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер үчүн 2022-2023 окуу жылына карата сынак жарыялайт. Бул долбоордун кадрларды даярдоо программасы аркылуу Жапониянын жогорку окуу жайларынан магистратура багыты боюнча билим алып келүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Максаты мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин билим сапатын жогорулатууга өбөлгө түзүү. Арыздар ушул жылдын 12 ноябрына чейин кабыл алынат. Шарт боюнча мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагы иш стажы 2 жылдан кем эмес болушу керек жана англис тилин билиши шарт. Белгилей кетсек, мамлекеттик кадр кызматы Жапониянын өкмөтү менен биргеликте ЖДС долбоорун 16 жылдан бери жигердүү жүзөгө ашырып келет. Жакында эле долбоордун мөөнөтүн узартуу боюнча меморандумга кол коюлду. Окууга кеткен чыгымды Жапония өкмөтү төлөйт. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик же болбосо муниципалдык кызматында иштеген кызматчылар Жапонияга барып, Жапониянын эң алдыңкы жогорку окуу жайларынан билим алып, магистр даражасын алып, кошумча сапаттуу билимдерине ээ болуп, квалификациялык баягы деңгээлдерин бекемдей алууга чоң мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. 2004 жылдан бери биз дээрлик 15 тайпаны Жапонияга жөнөттүк. 246 мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыдан турган 15 тайпа барып окуп келишти.